Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлү, мына 2012 жылдан бери 7-чи жолу коопсуз шаар боюнча тендер өтүп, 7-чи жолу бузулуп атат да. Мына биз азыркы убакта ушул кечээки ошол коопсуз шаар долбоорун өткөнүн башынан баштап көрдүк, өкмөттүн деңгээлин көрдүк, өкмөттүн деңгээли эмнеге татыктуу экенин. Бир адамдын өмүрү да бир үчүн өтө кымбат болуш керек. Эми мамлекеттик орган өзү туура эмес өткөзүп алып, эми сотко берип атат. Бул деген убакытты созуу, бул деген коопсуз шаарды ишке ашырбоо дегендик. Ошон үчүн Милан Сакбекович, мен ойлойм парламентке чакырып, биз буну угайлы, атайын өкмөткө тапшырма берип чакырыңыз, керек болсо премьер-министр өзү келсин. Бул эмне деген нерсе? 2012 жылдан бери 7-чи жолу болуп атат, 7-чи жолу өткөрө албай атат. Ушундай өкмөттүн кереги бар бизге? Дүйнө жүзү бардыгы биздин кошуна мамлекеттер өтүп колдонуп атат, ушуну киргизе албай атабыз. Эми уят да бул нерсе, уят. Ошон үчүн мен ойлойм өкмөткө премьер-министр чакырайлы да бул маселени коюп ушу угайлы. Эмне үчүн болбой атат? Эмне үчүн кыла албай атасыңар? Эмне себеп болуп атат деп.